Салам жалпы Факт KG YouTube каналыбыздын көрөрмандары. Биз бүгүн таттуу, даамдуу тортторду жасап, кардарларын сүйүнтүп келе жаткан Нургүл эженкинде коноктобуз. Азыр жакындан таанышабыз. Тортторду жасаганын дагы силерге көрсөтүп беребиз. Биз азыр Нургүл эже экөөбүз деп өзүм кошулуп алдым. Нургүл эже бизге торт жасап азыр көрсөтүп берет. Заказга алган тортторун кантип даярдайт, андан тышкары Нургүл эже менен жеке таанышабыз. Нургүл эже, канча убакыттан бери торт жасап баштадыңыз? Торт жасап баштаганыма 1 жылдай болуп калды. Атайын окудуңуз да? Жок, окуган жокмун. Мындай эле интернеттен карап эле, үйрөнүп алып эле анан жасап баштадым. Биринчи жакындарыма, туугандарыма анан сүрөттөрүн чыгарып, анан заказ ала баштадым кичинеден. Бизге дагы азыр эмне деген тортту жасап бересиз, аталышы? Неме цифра торт жасайм азыр. 5 деген цифра жасайбыз. Мындай катарынан тизип. Көбүнчө муну туулган күндөргө буйрутма алышса керек, Көбүнчө туулган күндөргө, мисалы 5ке чыгып аткан баласы же кызы же 50ге чыгып аткан апасына же атасына ушинтип жасатышып, заказ кылышат. Ошого жараша жасап берем. Мына атайын кагаздын үстүнө жайыштырып берет. Андан сразу эле духовкага бышырабыз да. Бул камыр жумшак, атайын жумшак журул даярдалганына байланыштуу сразу эле жайып туруп эле духовкага бышырабыз. Буйрутмалар кандай болот эт? Буйрутмалар аябай деле көп деп айта албайм. Бирин серин эле, жакын эле мындай тааныштар немелер эле берет. Мындай аябай көп деле буйрутма келе элек. Өзүңүз жөнүндө айтып бербейсизби? Кайсыл жерден болосуз? Канчадасыз? Мен Нарын областынын Актала районунун Баятов айылында төрөлүп өскөм. Азыр 35 жаштамын. 2 балам бар, жолдошум бар. Азыр үйдө эле. Сиздин диагнозуңуз жөнүндө айтсаңыз, төрөлгөндө эле оору менен төрөлгөнсүзбү? Менин диагнозум ошо негизи туубаса да төрөлгөндө эле ошондой болуп төрөлгөм. Ошо меники диспластический артроз 2-3 степень обоих тазобедренных да. Анан ошо биринчи неме боюнча жамбашымды операция жасаткам. Сөөк болот экен да, жамбашта томук сыяктуу сөөкчү. Ошол сөөк желип кетиптир да. Ошо сөөктү алып, кайра ордуна эмес пластмасса салган да. Былтыр мурдагы жылы операция болгом. Менден Сабырбек Жумалиев операция кылган, жардам берип. Ага дагы көп каражат керек экен да. $3000. Анан Сабырбек Жумалиев өзү жардам берип, акча жагынан, операция жагынан жардам берип, биринчи операциям жакшы жасалган. Анан ошо меники ошо 2 жамбашымдын тең сөөгү желип кетиптир да. Анан ошо экинчи жамбашыңа дагы операция жасап, ошо сөөк кичинекей желип кеткен сөөктү алып туруп, кайра пластмасса салабыз деген да. Анан ага азырынча каражатың топтоо болуп кел деген да. Ага азырынча каражат таба элекпиз, буюрса эме кылып атабыз, чогултупчу. $3000 каражат табыш керек экен да, көп болгондуктан биз жолдошум эле иштейт, мен кээде эле иштеп көп деле жардам бере албайм да. Анан буюрса ошо экинчи операциям акча чогултуп, анан операция болсом деп ниет кылып атабыз. Кайсы бир убакытты белгилеп айткан жокпу? Ошол убакытка чейин жетиш керек операция жасап деп? Жок, эме деди, 6 айдан кийин кел деди да. Болушунча канча эрте келсең ошончо жакшы деди да. Анткени уже күндөн күнгө оорулуп, бутум ооруп, күн бүркөлгөн сайын, баскан сайын аябай ооруп кыйнайт да. Колдон келсе эртерээк акча алып кел деген да. Андан бери уже 2 жыл өтүп кетти. Анан быйыл буюрса аракет кылып атабыз. Топтоп анан операцияга
баралы депчи. Анан Кудай буюрса, акча чогулуп калса, анан бир айтса болом. Жолдошуңуз менен кайрадан кантип таанышкансыз жана кантип сизди Жолдошум менен биринчи кайненем менен таанышкам. Анан кайненем менен таанышпаган, кайненем балама таныштырайын деп таанышпайбыз. Таанышкам жолдошум менен. Таанышып эле бир айдай эле сүйлөшүп эле анан турмушка чыкканбыз. Азыр Кудайга шүгүр 2 балабыз бар. Кайненем, кайнатам да аябай жакшы адамдар. Жакшы мамилебиз, жардам беришет бизге. Аябай жакшы адамдар. балдарыңыз канча жашап калышты? Балдарым улуусу кызым 2 класс быйыл 7 жашта. Балам 6да, 1 класска келди быйыл 6 жашта. Ошо балдарды көргөндө кыйынчылык болгон жокпу? Көтөрүп жүргөндө? Көтөргөндө кыйынчылыктар болду. Дарыгерлер айтышты да. Көтөргөндөн кийин көп баспашың керек, ол көтөрбөшүң керек. Дешти, анан эч нерсе көтөрбөй, эч нерсе оокат кылбай эле үйдө эле жаттым. Өзүм апам жаныма келип, ошо 9 ай бою жанымда карап, мени жумушумду кылып берип, жардам берип атты. Кыйынчылыктар болду, бирок артта калды. Чыдаса болот да? Чыдаса болот, сабыр кылдык. Анча дагы топтун башка түрлөрүн үйрөнүп, өзүңүздүн чакан кредиттерди фильмиңизди ачайын деп пландап атасызбы? Буюрса ниет кылып атам. Эми торту профессионалдуу түрдө окуп, нөлдөн баштап кантип жасаш керек, торттун түрүн билиш керек да. Мен азырынча ошо сестра тортун эле үйрөнгөм. Азырынча ушу менен эле жасап, кичинеден заказ алып атам. Негизи ошо торт жасаганды полный үйрөнүп, заказ алып иштеп, кичинекей болсо дагы кондитерский цех ачып, элдерге тартууларды жасап, кубандыргым келет буюрса. Планда бар. Кичинекейинде өжөр, аябай тың, мектептен келгенде деле ошо бир нерселерди жасап, эме кылып ушунчу. Өзү аракет жасап, анан келип бирдемелер жасайт, салат жасайт, тиин жасайт. Мектептен эжелери деле жакшы окуду, жалаң 5ке бүттү. Анан окуй албай калды. Айкелери эмеге киргизип коюп ошо окууну окуп калды да. Нургүлдүн баардык жагы эле жакшы, эми Кудай таалам ошо ден соолугунан кичине жанагындай өзү айткандай ошо ити түшүп эле билинбей жүрүп, сөөгү өспөй калып, 3 жаштан баштап сөөгүн өспөй калганын билдик. Анан дарыланып жүрдүк. Деле эме тарап кеткенде башка жака больницага мындай келе албай калдык да. Сайыс тарап кетип бирөө өтө чыты болуп калдык, ошол учурда келе албай калдык. Больницага келе албай калдык. Анан 11-дө 10 бүтө өзү келгенде Швейцарияда сиңдиси экөө иштеп калышты. Иштеп жүрүшүп, анда жакшы эле мындай көп оорубай жакшы жүрүп, иштеп, ментип дегенде иштеп жүрдү, шуруп асып, юбка шуруп асып иштеп аракет кылып, өзү аракет кылып. Андан турмушка чыкты. Турмушка чыгып мен чыкпа дейм, бул чыгам дейт. Бирөөнү таанышып келдим, кайненем менен таанышып келдим деди. Анан экөөбүз Кудагый чакырды бизди кафеге экөөбүздү. Анан барып тааныштык.
Анан эми экөө билси мен билбейм. Өз тактырын өзү чечет да деп ошентип жүрүп турмушка чыкты. Кызым төрөдү. Ушу кызым төрөгөндөн бери ушуга каралашам, жардам берем, жакын турам квартирада. Эртең менен келем. Кечинде энди үйгө жатаарда башка жакка кетем. Үйүмө тамагын жасап берем, кирин жууйм. Каяка барса, ушу операция болгондон бери каяка барса кошо барам да, ошо менен кошо барып. Эки таяк менен базарга барса базарга барам, эмеге барса эмеге барам. Анан торт жасаган эми үйдөн кичине киреше киргизип өзү аракетчилденди да, муну ютубтан көрүп алып аябай аракетчил жасай баштады. Мен туулган күнүмдө жасады эле, элге кичинеден өзүнүн бир туугандарына подарка кылды. Анан жашоосу жакшы элеми шүгүр. Эми биринчи буту операция болду, эми экинчи буту ушу операция болбосо, таякты тыштаса, эл катары басса деп ойлойм. Көп ошону ойлойм. Ден соолугун ушу буту операция болуп алып, өзү таяк тыштап коюп, өз алдынча эми үйгө оокат жасаса деп ойлойм да. Анан эми буюрса ал деле боло берем. Алла таалам берерин унутпасын деп эметем. Кээде ооруп калганда сеңимге анан торт жасайт. Торт деле көп заказ болбойт, эми учур менен эле болуп турат. Анан тортту ушу эмеси, торт өтсө акчасы жакшы эле экен да, мындай эме болсо деп ойлойм да. Иши жүрүп, ушулда бир кичинекей бир магазин ачып алса, жандай түрлүү печенье сеченалар жасап, ушундай билинчик, мындай торт коюп сатса, өзүнүн кичинекей бир эметип алса деп. Анан үй жок, квартирада турушат. Квартирага деле бир 6 миң төлөйт. Күйөө бала иштеп акча алып келет, аныкы квартирага баскан турганда, мунуку деле ошо балдарына анан эме менен эле дары-дармектерин айдоочу не дейбиз? Алла таалам берерин унутпасын. Эми квартиралап жүрбөй дагы үйлүү болуп калса, оюм эле ошол үйлүү болуп кал. Биринчи операция болбаса, анан үйлүү болбаса, анан кичинекей бир магазин ачып алса, ушундай торт жасап, эме кылса деп ойлойм. Аябай көп нерсени ойлоп, эне байкуш ойлой берет экенсиң ойлойм. Анан кээде жүрөгүм да ооруп кетет, сеңип кетет буга эметкенде да. Тамырын тортуна салып келдик. Бешик даярдоочу кыйын даярдайбыз. Ошоңузга кароосуз сыр керек. Нургүлжи, сиз торту жасайсыз, анан ага дагы өзүнчө ушундай азыктар керек. Анан торт өзүн актайбы? Азыр баардыгы кымбаттаганына байланыштуу. Мен торту башкалардыкына караганда арзаныраак жасап жатам да. Анткени меники бирден заказ болгонго байланыштуу мага бир аз эле өлчөмдө түшөт да. 300-500 сомго чейин эле түшөт заказ, бир заказ алгандачы. Ушундай цифра торттон аябай деле көп пайда таппайм деле. Кудайга шүгүр, кичинеден болсо дагы киреше болот. Ар бирин өзүнчө бирден сатып алам. Анан башка кондитерлерге караганда кичине арзаныраак жасайм да торттучу. Анткени азырынча аябай деле профессионалдуу кондитер боло элекмин. Бирок сонун торт даярдап келатканына көп болуп атам. Ушундай азыктардын баардыгын колдонуп жасаган торт даамдуу болсо керек. Буюрса. Жасаган баары эле даамдуу болушкул деп жакшы эле макташат. Сиз айтып атпайсызбы, арзан башкалардыкына караганда депчи, анан бир ошондой цифра тортубуз канча сом болот? Биздин буйрутма берем деген көрүүчүлөрүбүз да болуп калса, балдар кызык болот керек аларга дагы. Цифра торт, 2 цифра торт заказ бергендерге 1,5 миң сом деп жатам. Бир эле цифра болгондо 800 сом. Ушундай
запасга алды буюрса. Достор, Нургүл эжекебиз даярдаган тортубуз дагы даяр болду. Биз азыр торту жеген турабыз. Сиздердин дагы торту көрүп жеңиңиздер келип кетсе, Нургүл эжеге буйрутма кылсаңыздар болот. Ал үчүн биз экранга номерлерди жазып койдук. Бош отуруп калган учурда ушундай эмелерди цехтерден атайын сүйлөшүп, кройлорду, көйнөктөрдү, шымдарды, курткаларды алып келип беришет мага. Атайын сүйлөшөм, алып келип беришет, кайра алып кетишет. Цехтер менен ушинтип жаңыдан иштеп баштадым. Кичине балдарыма кийим-кечи, продуктыларына кичине кошумча болсун деп үйдөн иштеп атам. Сиз жана эме үйдөгү апам, ууздар депчи, ошолор. Ошол жөнүндө да айтсыз. Апам ууз депчи, кичинекей мен кызыкчуумун деп атпаңыз беле? Мен кичинекейимден эле негизи ошо кол өнөрчүлүккө аябай кызыкчумун. Жайында жана каникул болгондо айылга тайнемдикине каникулга барганда тайнем боз үйдүн сокмолорун согуп, саймаларын сайып, жүндөрдү тыкканда мага үйрөтчү. Ошондон улам мен дагы кол өнөрчүлүккө кызыгып калсам керек. Андан кийин ошо шаарга келгенден бери деле ошо кол өнөрчүлүк боюнча тигем, тиккенди үйрөндүм. Чийда сокчумун, чийда согум да. Анан бисер менен дагы материалга тигем. Ошо мен апам, анан тайнем кол өнөрчү болушчу. Ошолордун жолун жолдоп мен дагы ушундай кол өнөрлүү болуп калсам керек.
Муну дагы өзүңүздүн колуңуз менен тиктиңизби? Бул дагы ошо үйдө бош отурбай, тортко заказ алгандан сырткары бош отуруп калганда ушундайларды тигем. Сонун экен материал. Жаңы төрөлгөн балага жууркан, анан эмеси гнездышко деп жаткан эмеси. Жаздыгы менен. Сонунго. Ушундайларды тигип коем, анан заказ беришет. Инстаграмга чыгарып коем, ошол жактан заказ берип, анан тигип берем. Бул жана төрөтүүнөн чыгып аткандарга аябай керек окшойт э? Ошо жаңы төрөлгөн бала больницадан чыгып атканда ушу жуурканга ороп чыкса болот. Анан үйүндө жерге жаткызбай, ушуну жаткызса ыңгайлуураак болот да. Атайын ушундайлар. Мындан саттыңызбы? Ооба, мындан деле саттым, мындан деле заказ болду. Бирин серийин заказдар келип атат кичинекей. Буюрса жакшы заказдар көбөйөт деген ишеничтемин. Буюрса, сиздер дагы жакында төрөй турган болсоңуздар, Нургүл эжени сунуштайбыз. Сонун экен, өзүбүз кармап көрүп атабыз. Материалдары дагы аябай жумшак, жагымдуу экен. Бирөөгө белек катары деле берсе болот. Мындан сырткары ушундай көйнөктөргө бисер менен тигип дагы бош отурбай тигип баштадым. Буюрса, эми кийинки коллекциямдык көйнөктөр ушундай бисер менен сатка чыгат деп ниет кылып атам. Буюрса, аракет кылып атабыз. Эми ушундай көйнөктөрдү тиксем деп ойлоп жатам. Биздин көрүүчүлөрүбүзгө жакшыраак көрсөтөлү. Муну сиз өзүңүздүн кызыңызга арнап тиккенсиз, э? Сонун көрүнөт экен. Булардын баарын тигип машинада көпкө отурганда кыйналбайсызбы? Кыйналбайм, эми постоянно отурбайм да. Ошо кичине эс алып, отуруп, бош отурганда бирден муну тигип, бирден муну тигип, бош отурбай, жумуштарды кыла берем. Биринчи көрүп таанышканыңар жөнүндө айтып бериңизби? Өзүм мындай маамдар болот, мен маамдар таап эмес деген, маамдар аркылуу таанышып, анан 3 күн сүйлөшүп, 3 күндөн үйлөнүп. Нургүл эже 1 ай деди го. 3 күн эле 1 ай деп көбүрөөк айтып коюпту да. Биринчи эмне кайсы сапаттарын жакшы көрдүңүз? Адамгерчиликтүү, ыймандуу. Ошо бардык жер эмеси эле, бардык эле эмеси жагат. Адам эмеси жаманы жок да. Бардык эле адамдар ар жактан ар түрдүү болот. Ошо бардык жерин жакшы көрүп калдым, мен анан үйлөнүп калыптык. Үйлөнгөнүңүздөр канча жыл болду? 2013 үйлөнгөнбүз. 8 жыл. 8 жылда 2 бала, 3-чү чалчак болгон. Балдарыңыз чоңоюп калган турбайбы? Анан Нургүл эженин торт жасаганына, ошентип иштегенине дайыма колдоо көрсөтүп келесиз да? Албетте болду. Эмне десе баарына да эмне ошол оокат эмес. Кээде алып келип бер дейт, алып келип берем. Кээде жумушта болуп калса, жетишпей калганда эле кээде ар кандай болот. Бирок ар бир эмесин жумуштарын ар бир колдойм.